Биздин жеке ишкана Ибраимкулов деп аталат. 2005 жылдан бери алектенебиз. Биздин ишканабыз айыл чарба жана курулуш техникаларды өндүрөт. Былтыр 2022 жылы акысыз насыя алганбыз. 1 миллион сом. Ошол акчаны бизге керектүү тетиктерди жана металлды алганбыз. Бизге окшогон ишкерлерге мисалы соода менен абдан көп айырма бар. Биз жасаган нерселерди көп убакыт өтөт. Анан оплатаны алганча өзү көп турат. Ошон үчүн бизге узун кредиттер керек. Анан же акысыз, же проценти азыраак кредиттер болбосо биздикиндей ишканалар иштей албайт. Орусча айтканда норма рентабельности анча чоң эмес, оборачиваемость деген терминдер бар финансыда. Биз бир акчаны салганда, мисалы 3-4-5 ай айланып кетет. Ошон үчүн мындай бизге окшогон өндүрүштөр өсүш үчүн мындай кредиттер абдан керек. Бул долбоор болсо Кыргыз Республикасынын президентинин тапшырмасына ылайыктуу ушул чакан жана орто бизнестерге жардам көрсөтүлүп жатат. Эми бул шарттары боюнча бул жок дегенде учурдагы иштеп жаткан 6 айдан кеп эмес салык төлөгөн ишкерлерге берилет. Ушул бирден бир шарты. Андан башка айта турган нерсе бул 3 жылга берилет. 3 жылдын ичинде 3 айы бул жеңилдетилген мезгил, андан кийин негизги суммасын төлөөгө мажбур болушат. Бул деген өтө маанилүү, себеп дегенде бул бирден бир мультипликативдик Кыргыз Республикасынын экономикасына жардам берет. Азыркы күнгө чейин финансы министрлиги жагынан биздин коммерциялык банктарга 3 миллиард 460 миллион сом бөлүндү. Анын ичинен ошо 6151 чакан жана орто бизнесте иштеген ишкерлер пайсыз насыяларды алышты.